Эже аты жөнүңүз? Аты жөнüm Ayşe İsakova. Ayşe Akmatova. Endi enem dокументи шондай өзүм. Анан өзү Көктал айылдан болом, Кадамжай районунан. Мынау продукцияларды, таза продукцияларды ушу шаарлыктарга жеткизгенге аракет кылдык. Мына насип кылдык, Кудайга шүгүр, мына товарларыбыз жетти, дүкөндөрдүн текчелеринде тизилип турат. Буга мен өтө кубанычтуумун. Бул идея өзү баламдын ою болчу. Балам өзү университетти бүттү, бирок бизде мына мелердин баары бизде көп болгон үчүн өзүбүз бир фирмабы, бир кичинекей чакан ишканабы ачсак деген ой бар эле. Анан ошого сиз көмөкчү болуң деп бүйтүп колдо жаптык булардычы. Мыналарды банкаларда үйдө жаптык айылда. Неме буйса алдыда пландарыбыз бар, балам пландары бар, ишке ашып калса бир ишкер болмокчу өз негизи. Ошо. Кайсы мөмөчөмөлөрдөн эмне жаптыңар? Мисалы үчүн мына клубника бар, слива бар, мына слива айылда булар эчтеке жарабай эле калган. Буларды биз алып мясорубкадан чыгарып, через мясорубка. Анан килограмм бул ачыкта. Килограммга 200 кылып салып кайнатып өтө сонун болду. Карагаттан айырмасы болбой калды. Компоттор бар, мына гилас менен өрүк аралашкан. Өрүк курут деген монда бир илгеркилер жасаган продукциябыз бар мына. Мындай буга өрүк менен өзүнүн эле обычный сүзмө аралаштырып кайнатылган. Бул өрүк курут деп коет. Мындай тумалак кылса деле болот, биз мындай кылдык. Бизде айылда ушундай кылып жейт көбүнчө. Бул как варенье. Жеде малина бар, клубника бар, шабдалынын немелери, компоттору, монда салаттар деле мына интернет боюнча жабылган бүтүн. Эме боюнча жабылган. Монда бул баклажан, мына салат, икра, лечо деп коет. Деген бул көк помидор, зеленый помидор менен аралаштырган салат. Мына жарым литрликтер булар малиналар. Булар сливалар. Эми мунун тарыхы кандай болду? Канча килограмм жаптыңыз? Баары биригип. Малинаны өзүнөн эле 200 килограммдай алдык, сатып алдык аны. Баары биригип 3 тонна дээрлик. Баары биригип ушу Бишкекке көтөрүп келген 2 тонна 700 килограмм. КамАЗга жүктөп келдик. Дордон моторска түшүрдүк. Ал жерден сатсак десек, ал жерде эч ким албайт экен. Интернеттен биякты билдик эле. Мурда эле билген элек. Балам биякта сатабыз, кайка сатабыз, ушунча нерсени десек, ушул жака тапшырабыз, магазиндерге, дүкөндөргө тапшырабыз дегенден, анан биякка келип, анан таанышып кишилер менен полкаларын толтурдук. Мына калганын дагы бүгүн акыркысын дагы алып келдик. Калганын да бүгүн тапшырып, Кудай буйрса эми кетебиз. Элдиги жылы дагы мындан да көбүрөөк кылмакчыбыз негизи. Жаңы идеялар пайда болду. Идеялар пайда болду. Бул неме булар дагы эми булар бүт колдо жабылды. Биз эми муну автоматташтырсак, бир аз муларды закаточный машинкалар алып, ушу менен жапмакчыбыз. Дагы коробкаларга дагы сала турган ойлор бар. Сок кылыпчы, сок кылып салсак болот мындай кылып. Региондорду эч кимге айтпай эле өзүңүз өнүктүрүп атпсыз да? Ооба, эч ким эч кимден маслихат сурабадык, биз өзүнүн эле оюбуз булчу. Өзүнүн эле идея болуп атат. Эми баламдын идеясы, ушунун максатына эми мен көмөкчү болуп, бир аз жардам кылайын дегенде. Бирок жакшы болот экен, мына бардыгы эле мактап атат. Ооба, туп-тунук. Жакшы экен, Ташбежи айтып койсоңуз, мына өңүнөн эле көрүнүп турат, мына. Мисалы үчүн жана вареньелер, тети варенье карасаңыз туп-тунук. Мына өрүк. Табигый экени байкалып турат да. Булар енді алай деп атам, азыр өрүк курут десе, ошо сүйлөшүп бүткөнүңөрдөн кийин алсамбы деп таңшанып калдым. Анан аккуратный жасалган булар. Жакшы өзүбүздүн эми Кыргызстанда табигый. Бул азыр дагы идея келип атат. Бул томатный сокту банкага койсо деле болот экен. Соус помидор ичине балдырын салып, помидор салып,
томат собственный соку деп. Шунда кыса деле болот экен, аны деле үйгө жасаганбыз, бияка алып келбеппиз да. Аны азыраак болчу. Эми быйыл салып келесиз. Аны деле 5-6 банка алып келдик эле бу жерден. Şu Құдай көрсе енді дағы пландар бар, енді балама күрөкчү болмокчумун. Алла кубат берсин. Рахмат. Ушундай бизди колдогондорго дагы рахмат. 3 тоннанын баарын бейшеге эле сатып бериптир да? Ооба, баарын ушу жерге алып келдик енді. Күттүк, жаңы жылдан алдын келгенбиз, декабрдын канча 15-те. Ушундан бери партия кылып алып келип атабыз. Мына акыркысын алып келдик, эшикке толтуруп 50 коробка алып келип койдук. Баарын тапшырайын да эртең кетебиз енді.